Өзүм ар дайым заказга жасап жүргөн токочтордун жасалуу жолун көрсөтүп берем. Сиздер видеону аягына чейин көрүп үйрөнүп алыңыздар. Бизге керек жылуу суу, татымына жараша туз жана 1 чоң кашыкта сахар, эритип алган май жана сметана бардыгын салып жакшылап аралаштырып, аягында дрожжду салып бир сер аралаштырасыздар. Дагы электен өткөргөн жогорку сорттогу унду кошуп, жумшак камыр жууруйсуздар. Жуурулган камырдын үстүн жакшылап аба өтпөй тургандай кылып жабып, жылуу жерге ачыганга коюп турасыздар. Даяр болгон камырды ар бирин 100 граммдан бөлүп чыгабыз. Мен көрсөткөн рецепт боюнча 41 дана токоч чыгат. Жакшылап толуктоп алган камырларды 15 минуттага тыныктоорго коюп, андан кийин видеодо көрсөткөндөй кылып жасап алабыз. Бетине болсо 3 чумуртка жана бир аз сүт кошуп жакшылап сүртүп жана кара күнчүттөн себелеп коесуздар. Дагы алдын ала кызып турган печкада 250 градуста кызарганга чейин бышырып алабыз. Рецептин жогото албоо үчүн сөзсүз түрдө сактап, мындан да жакшы рецепттерди көрүү үчүн баракчама катталып алыңыздар.